Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагы боюнча 5-класстын материалында берилген этнология деген теманы мен Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Сабакты баштаардан мурда подписаться кнопкасын басып, эгер видео жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып койсоңуздар, биз сиздерге ыраазы болобуз. Сабактын максаты элдердин турмуш тиричилигин изилдөөчү илим жөнүндө маалыматка ээ болот экенбиз. Себеп натыйжа байланыштарды аныктоо, анализдөө билгичтигибиз өнүгөт экен. Бардык элдер жана мамлекеттерге карата ак пейил мамиле кылууга багыт алат экенбиз. Үй тапшырманы текшерүү максатында силерге кроссворд тапшырмасы берилген. Биринчи суроого көңүлүңөрдү бурсак, адамдардын ата тегин изилдеп жана окуп үйрөтүүчү тарых илиминин тармагы эмне деп аталат? Көп чекит бар экен, но ошол көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздү коет экенбиз. Туура таптыңар деп ойлойбуз. Бул албетте генеалогия сөзү болчу. Экинчи суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Адам баласынын генеалогиялык дарагы же өмүр дарагы эмне деп аталат? Бул суроону да туура таптыңар деп ойлойбуз. Бул албетте санжыра болчу. Акыркы суроо. Санжыра араб тилинен которгондо кандай сөздү түшүндүрөт? Бул жерде дагы көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздү жазат экенбиз. Албетте бул дарак болчу. Этнология жөнүндө түшүнүк. Тарыхтын сырларын окуп үйрөнүүдө геральдика, сфрагистика, нумизматика, топонимика сыяктуу көмөктөш илимдер чоң жардам берүүдө. Мындан сырткары ата бабаларыбыздын басып өткөн доорун заттык маданий эстеликтер аркылуу изилдөөдө археология илими зор көмөк көрсөтүүдө. Эми балдар, силер тарых илиминин дагы бир бөлүгү болгон этнография илими менен таанышасыңар. Этнология өз алдынча тарыхый илим катары 19-кылымдын ортосунда пайда болгон. Этнология грек тилинен алынган. Кыргызча которгондо этнос эл, логос илим дегенди түшүндүрөт. Этнология элдер жөнүндөгү илим. Алардын кайдан келип чыкканын, жайгашкан аймагын, турмуш тиричилигин, маданиятын изилдейт. Мисалы, пигмей уруусунун кайдан келип чыкканы, жашаган аймагы, кайсы тилде сүйлөөрү, кайсы динди карманаары жөнүндө үйрөтөт. Ошондой эле алардын каада салттары, үрп-адаттары кандай экендигин, салттуу кийимдерин жана тамак аштарын изилдейт. Этнология санжыра же элдик оозеки чыгармачылык менен тыгыз байланышат. Себеби уруулардын ата тегин баяндаган маалыматтар жана уламыштар тарыхты тактоого чоң жардам берет. Окумуштуулар байыртадан эле дүйнө элдеринин каада салттарын, үрп-адаттарын, диний ишенимдерин изилдеп келген. Алардын ырларын, жомокторун, табышмактарын, жаңылмаштарын жана макал лакаптарын чогултушкан. Ошондой эле алардын тиричилик буюмдарын, кийимдерин, эмгек куралдарын, кооздук буюмдарын изилдөөгө кызыккан. Дүйнөдө кандай элдер жашайт? Алар кайдан келип чыккан жана каякта жайгашкан? Кайсы тилде сүйлөшөт? Жашаган турак жайларын кантип курушат? Алардын маданиятында
кандай айырмачылыктар бар? Этнология илими ушул суроолордун негизинде кызыктуу маалыматтарды топтойт. Этнологдор эски орнаменттерди же кооздук буюмдарды аярлап сакташат. Анткени орнамент кездемелерди, кийимдерди, турак жайларды, буюмдарды кооздоо үчүн колдонулат. Бирок ар бир элдин бири-бирине эч окшошпогон кайталангыс орнаменттери болот. Орнаменттин өзгөчөлүктөрүн билүү менен буюмдардын качан пайда болгондугун аныктоого болот. Бул болсо адамзаттын өткөндөгүсүн изилдөөдө маанилүү булак болуп эсептелет. Азыркы мезгилде Азия, Африка жана Латын Америкасында жаа менен жебени колдонуп аңчылык кылган айрым уруулар жашашат. Бул уруулардын жашоо турмуштары байыркы убакта жашаган элдердин аз эле айырмаланат. Этнологдор алардын тиричилиги, салттары, колдонгон эмгек куралдары жана аңчылык кесиптери жөнүндө изилдеп, мындан 1000 жыл мурда жашаган адамдардын турмушун элестеткен маанилүү материалдарды тарыхчыларга тартуулаган. Дүйнө жүзүндө жашаган ар бир элдин турак жай курууда, тамак аш даярдоодо, кийген кийимдеринде, дин ишенимдеринде, жомокторунда, ырларында жана мифтеринде өзүнүн өзгөчөлүгү болот. Мындай өзгөчөлүктөрдү изилдөө жана материалдарды топтоо менен этнографтар тарыхчыларга чоң жардам берет. Кыргыз этнологиянын келип чыгышы. Кыргыз эли Азияда жашаган элдердин эң байыркысы. Кыргыздар жөнүндө алгачкы маалыматтар Кытай тарыхый булактарында жана ташка чегилген байыркы жазма эстеликтерде сакталып калган. Мындан сырткары кыргыз аймактарын кыдырган араб, перс жана Европа өлкөлөрүнүн саякатчылары, аскер чалгынчылары жана тарыхчыларынын эмгектеринде да чагылдырылат. 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башында кыргыз этнологиясынын жаралышына алгачкылардан болуп чыйыр жол салган Белек Солтоноев болгон. Андан кийин кыргыз этнологиясы ар тараптан изилдене баштаган. Кыргыз тарыхчы этнологдор тобу менен өсүп чыкты. Кыргыз элинин келип чыгышы, маданияты, чарбасы, турмуш тиричилиги, дини, тилине арналган эмгектер пайда болду. Белек Солтоноев кыргыздын алгачкы тарыхчысы жана этнологу катары белгилүү. Ал 1895-1896 жылдардан баштап кыргыздын тарыхын, санжырасын жазууга киришкен. Ал Кызыл кыргыз тарыхы деп аталган китебинде кыргыздардын уруулук бөлүнүштөрү, ээлик кылган аймактары, башка элдер менен карым-катышы, мамилеси, каада-салты, улуттук оюндары, жоопкерчилик абалы жөнүндө баалуу маалыматтарды жазган. Белек Солтоноевдин аталган китебинде кыргыз элинин калыптанышы, социалдык топторго бөлүнүшү, чарбачылыгы, көз карандысыздык үчүн күрөшү, белгилүү инсандардын ишмердиги жөнүндө баа жеткис маалыматтар бар. Кыргыз этнология илимин негиздөөчүлөрүнүн бири катары окумуштуу Саул Менделеевич Абрамзон эсептелет. Ал 1926 жылдан баштап эле кыргыз элинин кыргыз урууларынын тизмегин, кыргыз элинин чарбасын,
маданиятын жана үрп-адатын терең изилдеген. Атайын этнологиялык экспедицияларды уюштуруп, анын жыйынтыгында кыргыздар жана алардын этностук, генетикалык жана тарыхый маданий алакалары аттуу эмгегин жазган. Бул окумушту бир нече шакирттерди тарбиялап чыгарган. Кыргыз элинин этнологиясын изилдөө ишине окумуштуу профессор Сауыр Аттокуров чоң салым кошкон. Ал кыргыз этнологиясын жана санжырасын иликтеген адис болгон. Кыргыз элинин каада салтын, үрп-адатын изилдеген. Тарыхчы Сабыр Аттокуров санжыра жөнүндө мындай сүрөттөмө берет. Санжыра биздин тарыхыбыз, басып өткөн жолубуз. Санжыранын түпкү максаты кыргыздарды урууга бөлүү эмес, аларды ким кайдан экенин билүүгө үйрөтүү. Кылымдар бою бир тилде сүйлөп, бир динде табынып, бир туунун астында жеңип жана жеңилип, качып жана качырып, ала тоону мекендеп келгендигибизди далилдейт. Ал бир топ жыл катары менен археологиялык, этнологиялык, илимий экспедицияларды уюштуруп, маалыматтарды топтогон. 1995 жылы чыккан Кыргыз санжырасы, 1996 жылы чыккан Кыргыз тарыхнамасы эмгектерин жараткан. 1983-1984 жылдары Кыргыз улуттук университетине этнологиялык музей түзүп, Кыргызстандын ар тарабынан элибиздин чарбалык турмушун, материалдык жана руханий маданиятын, көркөм дүйнөсүн, дүйнө таанымын чагылдырган экспонаттарды чогулткан. Азыр Кыргызстанда этнология илими өнүктүрүүгө салым кошкон окумуштуулардын чоң тобу эмгектенет. Кроссворд тапшырмасы берилиптир. Бул жерде биринчи сурообуз: Азияда жашаган элдердин эң байыркысы кайсы эл болуп эсептелет? Албетте бул сөзсүз түрдө Кыргыз эли болуп эсептелет. Экинчи суроо: этнология көп чекит бар экен же элдик оозеки чыгармачылык менен тыгыз байланышат дейт. Бул жерде көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздү коет экенбиз. Албетте бул санжыра болчу. Үчүнчү сурообуз: элдердин турмуш тиричилигин, каада салтын, үрп-адатын изилдөөчүлөр кимдер? Жана айтып өттүк, бул этнологдор. Дал келтирүү тапшырмасы дагы бар экен бул жерде. Тарыхчы этнологдор, алардын эмгектери турат. Белек Солтоноев, Саул Менделеевич Абрамзон, Сабыр Аттокуровдун эмгектерин табат экенбиз дагы, жоопко белгилейт экенбиз. Белек Солтоноевдун эмгеги бул албетте Кызыл Кыргыз тарыхы. Б варианты. Саул Менделеевич Абрамзондун эмгеги болсо кыргыздар жана алардын этностук, генетикалык жана тарыхый маданий алакалары деген китеби бар. Ал эми Сауыр Аттокуровдун китеби силер билесиңер, Кыргыз тарыхнамасы экен. Ушул 3 тарыхчыбыздын эмгектерин дал келтирдик. Эми силерге үй тапшырмасы берилет. Биринчи тапшырма: сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө. Этнология, кыргыз этнологиясы. Өзүңөр текшергиле. Бул жерде 3 суроо турат. Этнология илими эмнени үйрөтөт? Тарыхты окуп үйрөнүүдө этнология кандай жардам берет? Кыргыз этнологиясынын жаралышына кимдер салым кошкон жана изилдеген? Акыркы тапшырмабыз: ойлонгула жана талкуулагыла. Бул жерде өзүңөрдүн уруу, уругуңар, жет атаңар тууралуу ата-энеңерден билип келгиле. Үйгө тапшырма түшүнүктүү болсо, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.
саламатта калгыла.